Келсуга чыгып кетип атабыз. Эртең менен. Жол кандай болот деп ойлойсуң? Жол эми ойдогудай ойлоп жатырмын. Машина менен жетебиз, буюрса. Ошондой каражабыз. Тода даярдык. Машинаны даярдадык. Трактор кылдык. Жолго чыгып атабыз. Келсин жол кандай деп ойлойсуз? Келсин жолу келсе болот экен. Жамгырда желательно внедорожниктер менен азыр биз Келсуга машина менен чыгып көргөн аракет кылып атабыз. Кечкурун жамгырча аз байкап көрөбүз, жол ылай экен. Аракет кылабыз болушунча. Ишпейт туруп. Кайтып келип көрөбүз. Бир көзсөз жол боюнча. Бүгүн биз Келсуунун түбүндө юрт кемптерде калдык. Азыр эртең менен саат 9 болду. Чыгып кетип атабыз. Азыр ол жерде бир баткак жерлер бар, саз жерлер. Ошол жерден өткөнү аракет кылып көрөбүз. Болбосо жөө чыккан аракет кылабыз дальше. Жөө чыгабызбы? Иншаллах. Аллаху акбар, Ахмад сила. Салам алейкум. Мен ат менен минип чыгам да. Бул биздин машина. Баягы эле төртөөбүз. Алмазке даяр. Бүгүн 1 сааттык жол басышыбыз мүмкүн. Алмазкеге 25 мүнөт. Ошо биз айтып аткан эле биздин машинада төртөөбүз. Актантке даяр. Келсуга фораннерди ылайга салып көрөт. Окшошсо окшошот. Окшошпосо пешком урабыз, а? Пешком урабыз. Көнүп калганбыз бизге. Биздин машинадагылар даяр. Биз любой ситуацияга даярбыз. Даярбыз. Буюрса жакшы жасалдык. Мына Келсууда 3338 метр деңизден бийиктикте жасалып, азыр Келсу көлүнө жол тарттык. Кудайым жол берсе, сонун болуп барып, ойноп, аман эсен кайталы. Ошол көрүнүп турган карлуу зоонун түбүндөгү көлгө барабыз. Келсу жолу кызыктарын баштады. Саздар. Биринчи саздан өттүк. Машиналар тыгылган жок. Башка жол менен азыр эң негизги. Коркунучтуу жерлер бул жакта экен. Биздин биринчи машина кетип атат. Aynek jap. Aynek terezeni jap.
барганнан экинчи сазды вообще сезген жок. Жөн кыйналып кетти. 2 саат жол жакшы. Мына 1-2 саат бар окшойт да ага. Салда интрига кылбаң деп койгон. Баса бер бияк ана наркыдан нормальный экен. Айга салда интрига кылбаң ана. Ос. Ос чөме. Арка кайда? Кайда? Не болуп кетти? Айбек разгон менен эле өткөрсөң. Biz kişiler сложный путка салып алыппыз а. Байкадар. Ajılar. Ya. Bazar жок. Бар экен го. На, сиздер дук менен эле айдап коюш керек экен. Бирок кандай дегенмен биздин шофер күчтүү экен, а? Канар. Бул шофер жогорку тажрыйбалуу. Керек болсо вертолет танк айдаган шофер экен. Чалман базарында жүргөн го. Жолго чыгам деп жүрбөйт а. Кышта да келем деп. Негизги жолду басып өтүп алдык, а? Мына жөө десе жөө. Ошо зоолордун астында да. Бул соозду барасаңыздар, уш Келсу башталышынан эле уш зоолор менен. Атып жатканда жолдору дагы башкача. Kırmızı astı bu böyle mi? Ana sistemini dağıldı açıdan soracağım. Doktora çıkıp gerek. Şimdi soya kol çıktıras. Токтой бериң ака, буруп туруп нормально. Сергеле токтогула. Токтой бериңиз. Жолда ал жака пешком эле барабыз, ал жер. Все, кетпейли го. Görmeyim ben. Биздин эки машина көлгө бир аз калганда токтоду. Жол ылай экен. Жолдор бар экен. Ал эми Өмүрөкөн машинасы рисковать этип айдап көрөм деди. Көлгө жетишибизге аз калды. Могу дөңгө чыксак эле Келсу. Куштуудай көл. Бир жылдык планыбыз ишке ашкан турат. Wow.
Кадрлар жакшы көрүндү эле. Мынанын үстүнөн беле, по-моему, мына жактан беле бир жерден көргөм да кадр. Көл сууда жаңы эле келип, кадрлар тартып баштаганда эле жамгыр жаап баштады. Жамгыр эмес, даже кар жаап атат. Бир мезгилде, бир учурда эки мезгил. Жай, жаз, күз. Достор, бир жылдан бери күткөн Кел сууга келгенбиз. Көрдүк, тартып алдык, бирок биз ойлогондой ишке ашпай калды пландар. Жамгыр жаап, ортолоруна барып видеого түшөлү дегенбиз, сууга түшөлү дегенбиз, кайыкка түшөлү дегенбиз. Жамгыр жаап, жамгыр эмес, кар жаады. Мындан улам кайтышка туура келди. Эми бул жагга дагы шүгүр кылабыз. Анткени ортосуна бара алсак дагы дрон менен, телефон менен буюрса жакшы кадрларды алдык. Эми кийинки походдордо Кел сууну көрдүк. Манайлар аябай сонун эмоциялар укмуш. Болгондо дагы көлдүн башына чейин машина менен чыгып бардык. Эми ал жактагы эмоция бир бөлөк, дрон менен тарткан бир бөлөк, көз менен көргөн бир бөлөк. Кыскасы бул жактын тоздугун келип көрмөй сайын канбайсыңдар. болгону бир эле максатка жетпей калдык. Ушу биз пландап жүргөн кайыктар менен көлдүн ортосуна барайлык деген болчук. Жамгыр жаганына байланыштуу тезирээк түшүшкө туура келип калды. Негизгиси биздин ушу 15 күндүк саякатыбыздын да биринчи максаты Кел сууга келиш болчу. Биздин планыбыз аткарылды. Биздин болсо башкы демөөрчү бул Гольф моторлук майлары. Андан сырткары дагы демөөрчүлөрүбүз Golden House, Art House жана Бишкейс.